Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бел, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бел деген жакшы сөз бар эмеспи? Дал ушул сөзгө төп келген ак калпагын кийип, элинин оорун колдон, жеңилин жерден алып, мекени үчүн кызмат кылган кыргыздын мыкты жигиттери четтен чыгат. Үлгүлүү инсан көрсөтүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында 2010-жылы апрель революциясынын таасири менен түзүлүп калган элдик кайрат коомдук бирикмесинин жигиттери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жетекчинин айтымында 7 апрелдеги коогалаңда Ак үйдү талап тоноо иштери жүрүп жаткан кезде бул бирикменин жигиттери коргоп калган. Састаран эле топтолуп калган балдарыбыз. Негизи анан ошентип баардыгыбыз уюлуп, биригип, анан пожарныйды алып келип биздин бала. Пожарныйды алып келип подвалдагы өрттөрдү өчүрүп, Ак үйдүн ичинде жүргөн мародёрлорду, сейфтерди ачып аткан, документтердин ар жак бер жакка неме кылып аткан, мародёрлор бар, холодильник бүт бар, эмеректердин баарын чыгарып кетип аткан балдарын көрүп, анан биздин элдик кайраттын балдары уюлуп, баарыбыз топтолуп туруп, бир жакка болуп туруп, колдорубузга повязкалар таап алып туруп, анан ошол бизде Мамбетов Тагайбайка бар. Ошол ишкимди деле тааныбайт эле, бирок баарыбыз ошол киши топтой коюп туруп, анан давайте деп туруп повязкалар тагып туруп, анан Ак үйдүн ичине кирип, 7-этаждан баштап бардык балдарды, мародёрлордун баарын айдап чыктык. Жумабек мырзанын айтымында ал бул бирикмеге 8 апрель күнү келип кошулган. Бул коомдук бирикменин түзүлүшүнө салымы чоң десек болот. Себеби ошол кезде ачууга алдырган эл Ак үйдүн ичиндегилердин баарын талап тоноп кетип жатканда, кыргыздын патриот жигиттери барсыңарбы, эл тоноп жатат, бирок Ак үй бизге кайра эле керек деп кыйкырат. Мына ошондой кайраттуу сөзүнөн кийин жигиттер топтолуп Ак үйдү коргой башташкан. Жумабек мырза өз сөзүндө тополоңдо бири-бирин тааныбаган жигиттер элек, кийин чогулуп анан бирикмени түздүк дейт. Андан кийин анан кеттик, ошо тарадык. Анан баарыбыз бири-бирибиздин фамилиябызды, телефондорубузду баарын калтырабыз. Анан бир жумадан кийин кайра чогулдук, ушу бири-бирибизге чалып, ушу агропромго келип, ошол кабинет алып атабыз, чогуу эле, мында коом түзүп атабыз да. Ошондон ары элдик кайраттын коом түзүп, ошондон бери 7 жыл болду. Коомубуз Кудайга шүгүр, ынтымактуу. Элдик кайрат коомдук бирикмесинин мүчөсү Тилек мырза өз сөзүндө Ак үйдү биз азыркы бийликтегилерге эстелик кылып калтырганбыз десек жаңылышпайбыз дейт. Себеби аталган коомдук бирикменин жигиттери болбогондо Ак үй тонолуп, өрттөлүп, эч нерсеси калбай калмак дейт. Элдик кайраттын коому азыркы иштеп аткан ушул Ак үйдөгү чоңдорго эстелик десек болот. Эгер элдик кайрат коому ошондой бир патриоттор чыгып ошондой иш жасабаганда, Ак үй жарылып, может азыр прокуратурада күйүп капкыр болуп жаткан. Биз ошого жеткирбей, мына файларды алып келгенбиз, өкмөт тирешке кабар алганбыз, биз өзүбүз уюштуруп постторду коюп элдерди чыгарганбыз, сындырып талап тоноочулуктан алыс кылганбыз. Көп архивдер сактап калганбыз да негизиненчи. Ак ийилет сынбайт карага, акыр болот адил замана. Жаратканга ойду түздөйбүз, ынтымакка элди үндөйбүз деген ыр саптарына төп келген эли жери үчүн жанын аябай, аларды биримдикке, ынтымакка, патриоттуулукка чакырып келген бул коомдук бирикменин курамында канча жигит бар деген суроого төрагадан жооп алдык. Биздин официально зарегистрированный 156 бар бизде, официально. Андан кийин дагы биздин коомго где-то бир 3000-4000 адам жазылган бизге. Биздин мына таза балдар келсеңер, биз сиздерге ушул келип туруп бизге жазып койгула, чыгым кылгыла деп биздин баары катталышып, азыр бизде общий бар бизде жакшы адам. Элдик кайрат коомдук бирикмесинин курамында айымдар дагы жок эмес. Гүлмира Абдрахмановнанын айтымында бул топко келип калуусунун бирден бир себеби 7 апрелдеги тополоң маалында Ак үйдү кайтарган жигиттерге тамакчы болуп кызмат кылган. Ак үйдү талкалаганда мен ошол жерде тамакчы болуп иштегем. Ушунча баланын курсагын тойгузуп, 3 күн ачык отурганда 2 күн ачык отурган экен, келип мен тамак сап берип болгон немелердин. Бияктан эме спонсор таап, бияктан спонсор таап, тамак сап берип ушуларды биз бакканбыз. Ал эми Гүлмира Аскеровнанын дагы патриоттулук сезиминин күчтүүлүгүнөн ушул бирикмеде эркектерден кем калышпай эли жери үчүн кызмат кылып келет. Айтымында коомдук телерадио корпорациясынын учурунда басып алабыз деген айрым арам ой элдерден сактап калуу үчүн аны коргогондордун катарын толуктап 2 ай үйгө барган эмесмин деп бизди таң калтырды.
КТР деп айтып атпайбызбы? Басып алыш керек башка адамдар келип деп, ушул биздин колубузда керек десеңиздер курал жарактар жок болчу. Керек десеңиздер жыгаш жок болчу. Ошол жерде биз тизилип бирибиз кармап ушул КТРди тозуп 2 ай мен үйгө барган жокмун. Үйдө жашаган жокмун чындап келсем. Элдик кайрат коомдук бирикмеси бир гана 7 апрелде кызмат кылбастан андан кийин да көп иштердин оңго түшүшүнө себепчи болгонун Рустам мырза айтып өттү. Алсыкалда мисалы биз өзүбүз студент болсок да ошого аралашып, 8-ден 13-үнө чейин ушул ак үйдө коопсуздукту сактоо боюнча өзүбүздүн жардамыбызды бердик. Анан элдик кайрат коомдук мүчөсүнүн азыр ичинде 69 7 апрель революциясынын батыры бар. Коопсуздук үчүн КТРде дагы, ак үйдө дагы, жана Маяккада жер базы боюнча да ошого өзүбүздүн салымыбызды кошуп, Оштогу үйүн окуяларында салымыбызды кошуп, келген жигиттер арабызда бар да. Коомдук бирикменин курамында дыйканчыдан баштап түрдүү кесиптин ээлери бар. Алардын бири юрист Нурбек Адамбекович. Маек учурунда мамлекеттик деңгээлдеги иштерди аткарып, ал тургай баш мыйзам боюнча дагы бийликтегилерге бир нече сунуштарды киргизип жатышканын баса белгиледи. Шайлоолордо мисалы, шайлоолордо биз ошол демократиялык шайлоо, таза шайлоо өтсүн деп иштедик. Дагы иштей беребиз. Эч кандай бизге баягы бир тараптуу, биз мисалы оппозицияга дагы тиги тарапка, бул тарапка эме болгон жок да. Себеби балдардын баягы жүрөгүндөгү болгон өзүнүн максатын ишке ашырыш үчүн дайыма калыстык позицияда келет атабыз. Жанагы мыйзам долбоорлору менен иштешебиз. Өзүбүздүн сунуштарды бердик, мына коррупция боюнча аябай көп мыйзамдарга катыштым мен. Сот реформасы боюнча аябай көп мыйзамдарга катыштык. Биз өзүбүздүн оюбузду кагазга түшүрүп берип атабыз. Талкууларда, тиги булардачы. Муну колдоп атышат негизинен. 7 апрелдеги революцияда 5 күн бою ысык суугуна, ачкы тогуна карабай, ак үйдү сактап, мамлекетке өткөрүп берген жигиттерге мамлекет тарабынан кандай ыраазычылык билдирилди деген суроо бизди ойго салды. Эми уже 5 күнгө бизге 2000 сомдон ведомство түзүп, ар бирибизге 2000 сомдон айлык катары берди. Биз акчага деле кызыккан жокпуз азыр элечи. Акча үчүн эметкенбиз. Башында эле тарап кетпейбиз акчага кызыккан болдугубуз. Бизге акчага кызыктырган жок. Ошол жерге патриотизмди кызыктырып турду, мен байкап эле турдум. Көп балдар ушу мынтип бул жерди сактап калсак, чын эле түн ичинде талкалап кетпей, өртүп кетпей, эбегин Кудайдын күнүн көрүбүз. Ошолорду талкалатпаганга аракет кылайын, өртөппөгөнгө аракет кылайын. Ошол тополоңдон пайдаланып көпчүлүк адамдар мародёрлук кылышкан. Элдик кайрат коомдук бирикмесинин жигиттери тескерисинче аларга каршы туруп, эли жери үчүн акыйкат иш жасашкан. Айтымдарында ак үйдөн табылган чоң суммадагы акчаны мамлекетке өткөрүп беришкен. Анын арасында да 16 миллион сом табылган, кассада табылган 16 миллион сомду да өткөрүп бердик. Баардыгын ушу комиссия менен келип алып келишкен ал акчандачы. Биз өткөрүп берип, ошондон анан биздин элдик кайрат коому Кимге өткөрүп бердиңиз эле ошол 16 миллион? 16 миллионду бизге комиссия келип, Бекназаров келген комиссия. Националдык банктан комиссия келип, Бекназаров баш болуп келип, комиссия түзүп, инкассаторский машина менен келип, анан биздин балдар да ошо комиссиянын арасында барып, ошо немеге банкка, националдык банкка биз өткөрүп бергенбиз. Кыйынчылыктын аркасында сөзсүз ийгилик болот дейт эмеспи? Андыктан кыргыз элинин патриоттору кандай сыйлыктын ээлери болушту деген суроону бирикменин мүчөлөрүнө узаттык. Айтымдарына караганда жоктон көрө жогору. Мен апрель революциясынын батыры деген мындай ардак алдым болгон ошол. Андан башка мамлекеттен эчтеке деле каражат мындай кызмат сураган жокмун. Мен өзүмдөн личный алган нерсем МВД, мен точно убактысын унутуп калдым, чакырып барып бизге почетный грамота берди 5 кишиге. Ушундай кылып турсуңар. Акчалай берген көрсөк? Жок, акчалай берген жок. Элдик кайрат коомдук бирикмеси алгач Бишкекте түптөлүп, өзлөрүнө атайын чакан офис ачып, иш аракеттерди жүргүзүп келишкен болсо, учурда Кыргызстандын 7 дубанын бирдей кыдырып, карапайым эл менен жолугуп, алардын көйгөйүн бирге чечүүгө бел байлап, эл арасынан каалоочуларды өзлөрүнүн арасына кошуп келишет. Биз бул коом менен барсак, балдарды окутабызбы, балдарды жаш бүткөн студенттерди жумушка жайгаштырабызбы, же
Сиздики? Бүтүп иштеп иши жок отургандарды жайгаштырабызбы, же мына постоя пенсия албай жүргөндөргө жардам беребиз. Ошол сыяктуу немелер биз жогору жака чейин чечип бергенге жардам бере алабыз да. Анан биз эми тиги тоону кыркып алтын биздики дебейбиз чындап. Жигиттердин кылган эмгектерин баалаган эл аларга баа берип, бул элдик кайрат коомдук бирикмеси жабылып калбашы керек деп ой пикирин билдиришти. Анан чындыгында бул коом калып кетпеш керек да. Мисалы үчүн башка жактан кысым болушу мүмкүн, же башка коомдор чыгып калышы мүмкүн. Азыр толтура эме го. Жанагындай болуп ишке жумушка ашпай калыштары мүмкүн. Ошондой болгон жерде деле бизге эртүүлүк керек болуп атат да. Ал гана эмес, атайын борбордон барган коомдук бирикменин мүчөлөрү эл арасында активдүү иш алып баргандарга жолугушуу учурунда сыйлыктарды тапшырышты. Күч бирдикте көп өзөн суулар кошулса, көп ирим дайра жаралат. Таш күйгөн чөлдөр өссө да ташкындай соолбой шарагат. Дүйнөнүн эли бириксе, душмандар кантип даялат. Эркиндик сүйгөн эл үчүн тынчтыкты сактап кала алат деп Ош областынын мыкты жетекчилерине дагы төш белгилери жана грамоталарды ыйгарышты. Төш белгини тагынгандардын катарында Ош областынын шаардык кеңешинин төрагасы Ормонов Жапарбек Туратович, Ош шаарынын мэри Кадырбаев Айтмамат Тентиевич, Ош областынын губернатору Сарыбашев Талабек Насырбековичтер сыйланды. Мындан сырткары элдик кайрат коомдук бирикмесине катталып, жигердүү иш алып барган Ысык көлдүн жаш, камчыга сап боло турган жигиттерин дагы жагымдуу сыйлыктардан кор калтырышкан жок. Бизди ушул ар грамота менен куттайбыз. Ийгилик каалайм. Ар дайым патриот болуп, ар дайым эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып жүрөңүз. Жигиттер болуңуздар. Рахмат сиздерге. Ар дайым эл үчүн кызмат кылып, кыргыз эл үчүн, өзүңүздөрдүн мекениңиздер үчүн жаныңыздарды үрөп, кыргыз үчүн күрөшүп жүрө бериңиздер. Аталган бирикменин башкы максаттарынын бири бул эл арасындагы жумушсуздукту жоюу. Бул тууралуу Жаркынбай Жакыпович кеп салды. Биздин башкы максат азыр мамлекетте азыр конкреттүү иштер жасалып атат, но тем не менее мына биздин балдарыбыз азырчы ар жерде жүрөт. Мына булар адилеттүүлүк үчүн, мамлекетибизди сактап калыш үчүн ушу чын жүрөгүнөн ушу революцияга катышкан балдар. Бизде өлгөн балдар жок эле бизде. Но революцияда катышкан основной костяк ушу революцияда канча жылдан бери катышып жүрүп келген балдар. Максатыбыз ошол в основном трудоустройство, жумуш менен камсыздоо. Төраганын сөзүн улай топтун мүчөсү Жумабек мырза өз сөзүндө биздин максат акыйкат жашоону орнотуу жана элдин кыйынчылыгын чечип берүү дейт. Эң биринчи адамга тынччылык керек. Тынччылык болсо, курсагыңда тойгузасың, кийимиңде бүтөйсүң, баарын жумуштап турганда болот. Анан ырылдашып, чырылдашып, түндүк түштүк анан чыгыш батыш деп чабышып отурсак, ал жакшылыкка алып барбайт да эч качан. Мамлекетибизди жок кылып коюшубуз мүмкүн. Биздин эң биринчи максатыбыз ушу стабилдүүлүктү сактап туруу. Элдик кайрат коомдук бирикмесинин кылган иштери менен таанышып отурсак, бир топ эле экен. Жөнөкөй жарандардан түзүлгөн бул кызматкерлердин дагы бир алгылыктуу иштеринин көрүнүктүүсү колунда жокторго кайрымдуулук иштерин дагы кылып келүүсүндө. Аларга иш жүзүндө биздин чыгармачыл топ дагы күбө болду. Сиздин кайрылуу катыңыз менен биз таанышып, ушу ооруп аткан экенсиз, ооруп ушу төшөктө тура албай жаткан экенсиз. Анан биздин элдик кайрат коому отуруп, баарыбыз менен макулдашып, анан өзүбүздүн кайрат, элдик кайраттын коомунда баарыбыз собрание кылып, анан ушул эми операцияңыз жакшы болуп кетсин, мына акчалай жардамды алып коюңузга уруксат этиңиз. Эч качан оорубаңыз, эч качан оорубай сыркабаңыз, балдарыңызды ушу чоңойто бериңиз. Буга чейинки болуп өткөн Ош окуясында дагы аталган бирикменин мүчөлөрү элге 2 чоң унаа менен азык-түлүктөрдү жардам кылып жөнөтүшкөн. 2010-жылы тиги Кытыр каналдан Оштуктан эме чыга баштады да, жана эмне койт? Ош окуясында. Анан Ош окуясына эме кылдык дагы, Ош окуясына биз жардам чогултук машина менен. Продукт алып бардык, акчалай тиги эме чогулттук. Мисалы мен көчөлөрдүн баарын кыдырып, мына Чүй проспекти, Советский, Жибек жолу,
ушундай көчөлөрдү кыдырып, акча чогултуп, продукт 2 машина продукт алып бардык машина менен. Улууну урматтап кичүүнү ызаттаган патриоттор акыры колдон келген азык түлүктөрүн жана акчалай каражаттарын колго алып, иш убактысы бүтүп, караңгы киргенине карабай, 106 жаштагы эненин акыбалын көрүү үчүн да келип калышты. Ой, саламатсызбы? Учурашып атат эне. Ден соолугуңуз жакшыбы? Келип Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Эне менен амандашып, белектерин тапшырган соң үйдүн куту болгон 106 жашка чыккан эне элдик кайрат коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнө жана биздин чыгармачылык топко бал сөздөрү менен бата берди. Ак батасын алган соң кубанычыбыз койнубузга батпай, коомубузда үлгүлүү инсандар көп болсун деп борборубузду көздөй бет алдык. Жылга олуябызды айтасыман жылдан өтен барлыга ден соолук берип, балабактыраклар менен кожайыныңар менен алдыңа кетейин. Балдар аялдарың менен менин жашымын өтүп 200 чыккылабыз дал болот.